Кадырман қалайық қал, құрматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кымбаттуу куткаруучулар. Бүгүн биз адамзаттын жашоо турмушуна айттырбай келген аламат кырсыктын, жер титирөөнүн очогунда адам өмүрлөрүн ажалдан арачалап калган кайраты күч, эрки бекем куткаруучуларыбыздын каармандыгы менен эрдигине ыраазычылык билдирүүнүн убакыт сааты чыгып, баарыбыз салтанаттуу иш-чарага чогулуп отурабыз. Баарыбызга маалым, ушул жылдын февраль айынан башында Түркиянын бир катар аймактарында жер титирөөдөн улам кабат-кабат үйлөр кыйрап, миңдеген түрк боордошторубуз беажал каза таап, жалпы дүйнө жүзү табият кырсыгынан үрөйү учкан эле. Эрки күчтүү түрк журтчулугу жараткандын жазган мындай оор сыноосун дагы баштарынан кечиришти. Ошол аламаттуу зилзалада каза болгон бир боорлорубуздун жаткан жери жайлуу болсун. Кудайым түрк кардештерибизге сабыр берсин. Бир тууган элдин башына түшкөн мындай оор мүшкүлдө жардамга кол сунгандардын сап башында кыргыз мамлекети турду. Жер титиреген күнү дароо 67 куткаруучубуз Түркияга жөнөп, ага уда 110 куткаруучубуз зилзаланын очогуна жетип, боордоштук бөтөнчө сезим менен жан аябай жардам берип келишти. Алгач Манас атабыздын айкөлдүгүн алып жүргөн, көк жалдыгы жүрөгүндө жашаган, көкүрөгүндө намысы бекем орногон уулдарыбызга жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирип кетейин. Мен ошол зилзаланын кооптуу очогунда издөө куткаруу иштерин чын дили менен жан үрөп аткарган куткаруучуларыбыздын ат көтөргүс эмгегин баса белгилеп токтолуп кетейин. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган, түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда, ата мекенибиздин миңдеген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай, колдон келген жардамдарын чогултуп, түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарып жатканына күбө болуудабыз. Республиканын ичинде гана эмес, дүйнөнүн 60 мамлекети мүчөлүк кылган эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу комитетине 6 жылдан бери төрагалык кылып келебиз. Министрликтин эл аралык деңгээлдеги аброю өсүп, жыл сайын ондогон өлкөлөрдүн тоо куткаруучулары менен суучулдары өлкөбүздүн Кыргыз бермети Ысык көлгө келип, биздин адистерден окуп үйрөнүп, тажрыйбасын жогорулатып кетип жатышат. Ошол Ысык көлүбүздүн экология темасын улай турган болсок, бул жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көл түбүндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык уулоочу торлорунан тазалоо ишин колго алдыңыздар. Суучулдарыбыз иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 000 метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштандыны чыгарышты. Бул иш учурда да уланып жатат. Ушул жерден мен көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат.
Бұл эмне деген акмакчылык? 96.000 метр деген, бұл 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да. Келиңиздер, bir адам баласыбызга акыры ушу балыктарга дагы bir 3 жыл, 5 жыл bir тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген, балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт, 3 жыл, 5 жыл. Сатып алып жегиле, башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түбү эле эмес, көлдүн түбү эле эмес, тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин, эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини bir баштыкка салып ала барып туруп таштаган жашикке салып коюш оорбу? Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. Биздин чакан көлдөрүбүз көп республика боюнча. Природабыз Кудай берген природа, жаратылышыбыз. Анан айтабыз келип, туристтер менен, туризм менен деги өнүгөбүз деп. А бирок өзүбүз туризмдин тамгасынын дагы эрежесин сактабайбыз. Келгиле бири-бирибизди тарбиялайлы, улуу кичүүнү, ошол таштандысын таштап кетип баратса башкабыз айталы, алып кетме ону деп. Эч ким тегеректе жок болсо көзүң менен көрсөң, көтөрө кетсең колуңа бир нерсе жугуп калбайт. Ал өзүбүздүн айлана чөйрөбүз, өзүбүз ошол жерде эс алабыз, өзүбүздүн мекенибиз дегендей. Келгиле ушинтип бири-бирибизди тарбиялайлы. Адам баласыбызга акыры. Ошол кичи көлдөрдүн жээгине барсаң дагы тегерегинин бардыгы таштанды. Эс алып отурат да ошо ойдон таштап коюп кетип калат. Бөтөлкөсү жатат, баштыгы жатат, менден башкасынын баары жатат. Ошон үчүн сиздерди бардыгыңыздарды, кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Туризм менен өнүксөк болот. Бизге мына эми туристтер келе баштады. Быйыл 10 миллион турист күтүп атабыз. Былтыр 4 миллион туристти кабыл алган болсок, быйыл 10 миллионду. Ошондуктан сиздерди чакырып кетет элем. Тазалыкка, бири-бирибизди тарбиялайлы. Урматтуу куткаруучулар, сиздердин ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесипти аркалап, жоопкерчилик менен аткарган ишиңиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиремин. Сиздерге ар кандай кырдаалдарда адам өмүрлөрүн сактап калууда, болушу мүмкүн делген табигый кырсыктардын алдын алууда күнү-түнү даяр турат деп элибиз чоң ишеним артып турат. Кудайым кыргыз элин бөөдө кырсыктан сырткары кылып, элибизге бейпилчиликте, токчулукта, тынчтыкта жашашын насип этсин. Рахмат көңүлүңүзгө.